Assalamu alaikum жалпы мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында жаңылыктар, окуялар жана кабарлар менен саламатсыздарбы? Бүгүн 30 апрель, шейшембе. Күнүңүздөр берекелүү, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Адаттагыдай эле сиздерге жакшы кабарларды жеткизебиз, андыктан лайк басып, бизди колдоп, каналга катталып кетиңиз. 2024-жылы кош бойлуу аялдар 565 000 рубльга чейин төлөм алганы укугу бар. Аны кыргыз аялдар да алса болот. 2024-жылы кош бойлуу кезде жана төрөттөн кийин аялдарга төлөнүүчү максималдуу төлөм стажынын жана эмгек акысын эске алуу менен 565 000 рубльга чейин болушу мүмкүн деп билдирди Госдуманын депутаты Алексей Говорин. Бардык иштеген аялдар, анын ичинде жеке ишкерлер, алардын кесиптик ишинин мүнөзүнө карабастан 2024-жылы эмгек стажын жана эмгек акысын эске алуу менен кош бойлуу кезинде жана төрөттөн кийин компенсация алууга укуктуу. Жумуш убактысы иштеген мурунку 2 жыл ичинде 565 000 рубльга чейин болушу мүмкүн деди ал. Кыргыз мигрант айымдары да ушуну алса болобу? Албетте аны дагы алганга толук укугу бар, эгерде биздин айымдар ошол иштеген жеринде расмий түрдө официально трудовой договор менен официально расмий иштесе. Бул дегени, эгерде биздин айымдар ошол иштеген ишканасында трудовой договору болуп, расмий түрдө катталып, ошол төлөмдөрдүн арасында налогу, соц камсыздандыруу боюнча төлөмдөр, соц фондко төлөнүүчү акылары толугу менен төлөнгөн болсо, ошонун натыйжасында эгерде 2 жылдан ашык иштеген ишканасы болсо, ошол жерде декретный выплата толугу менен төлөнөт. Ошондуктан биздин айымдарга айтарыбыз, эгерде ишканага кирсеңиз, расмий түрдө ошол договор түзүп, расмий түрдө катталып жатсаңыздар, сөзсүз түрдө ошол договорду окуп койсоңуздар болот. Соц обеспечение, соц фонддун акылары төлөнө турган болсо, ошол жерде сиз эгерде боюңузда болуп калса, кош бойлуу болсоңуз, сөзсүз түрдө ошол төлөмдөрдү алганга акыңыз бар. Бул төлөмдөр жөнүндө айта кетсек, бул көпчүлүккө белгилүү материнский капитал эмес, бул декретный баягы төлөмдөр, ошол кош бойлуу болуп иштеген жерден камсыздандыруу боюнча соц фонддон төлөнүүчү төлөмдөр. Сөзсүз түрдө ушуну эске алыңыздар, жумушка киргенде айрыкча биздин кыз келиндер ушуну эске алып, колдонсоңуздар пайда алып келет. Андан сырткары туугандар, биздин мекендештерге дагы бир эскерте кетели, баягы Москва бар деген Telegram группада, жардам группада кечетен бери талкуу болуп жатат. 90го 180 деген мыйзам боюнча кээ бирлери биз күндө кирип чыгабыз, ар 3 күндө кирип чыгып атабыз деген сөздөр болуп атат. Негизи мыйзам боюнча туугандар, 90го 180 деген мыйзам кандайча иштейт? Бул эгерде сиз Россияга кирген болсоңуз, баягы миграционныйда работа деген жерде чызылган болсо, работа менен кирсеңиз, сөзсүз түрдө 90 күндүн ичинде, 3 айдын ичинде жумушка орношуп, трудовой договоруңуз болуш керек. Эгерде ошол 90 күндүн ичинде жумуш жасабай, трудовой договоруңуз жок болгон болсо, эгерде чыга турган болсоңуз, 180 күндөн кийин гана киресиз. Жарым жыл. Ал нерсени өзү 1 жылга чейин чозобуз деген жаңы мыйзам долбоорлор иштелип чыккан, ал пока ишке кире элек, бирок азыр 3 айда эгерде трудовой договоруңуз жок чыккан болсоңуз, 180 күнгө чейин киргенге укугуңуз жок, акыңыз жок. Мыйзам боюнча ошондой. Анан ошол эле учурда эгерде ошол мыйзам сизге колдонулбасын десеңиз, жок дегенде ошол 90 күнүн ичинде 2 күнбү, 3 күнбү сиз иштеп трудовой договор болуш керек. Хотя бы 2 күн, 3 күнгө болсо деле трудовой договор болуш керек. Ал мыйзам азыр негизи кыргыздарга өтө аз колдонулат, себеби биз киргенден кийин сөзсүз 90 күнүн ичинде жок дегенде 1 ай иштеп чыгабыз, бир жерге кирип 1 жума иштеп чыгабыз, ошолор эске алынат дагы, ошол законго туура келбей, ошол колдонулбай калат. Ал эми мынабы биздин кошуна мамлекеттин мигранттары, Тажикстан, Өзбекстандын патенти бар, өзүңүздөр билесиздер. Алар күнүгө күнүмдүктү санайт. Патент эгерде 1 күн өтүп кеткен болсо, алар сразу законду бузган, мыйзамды бузган, сразу эле ошол мыйзам баягы 90го 180ге сразу түшөт. А биздикилер именно Кыргызстандын жарандары андай мыйзамга анда санда гана түшөт. Ошондуктан көбү билбейт, каалаганда чыгып, каалаганда кирсе боло берет дейт. Ооба болот. Эгерде ошол кирген 90 күнүн ичинде жок дегенде 2-3 күндүк же 1 жумалык трудовой договоруңуз болсо жарай берет. Ошол мыйзамдын статьяларын бузулбайт, ошондуктан колдонулбайт. Туугандар, ошондуктан биздин мекендештерге кайрылуубуз, киргенден кийин 90 күнүн ичинде, 3 айдын ичинде ошол миграцион суроого бүтө электе сөзсүз түрдө жок дегенде 1 жумалык договор кылып коюңуздар. Биздин мекендештерим көп айтат, жумушка барсак официальный договор бербейт, трудовой келишим бербейт деп. Эгерде иштеген жериңиздерден бербесе,
Жок дегенде жергиликтүү жарандарды ошо РФ паспорт менен таап, тууган урук болгон болсо, тааныштар болгон болсо, ошолор аркылуу жок дегенде 1 жумалык договор түзсөңүздөр дагы өтө берет. ГПХ деп коет. Жеке адамдар менен түзүлгөн договорду. Ошону алып барасыздар да, мисалы, МФЦда, МВДда каттоодон өткөрүп, мисалы 1 жумада квартираны ремонт кылып атамын деп, же 1 жумалык баягы 1 айлык баласыны багып бердим, няня болуп деп, же дачада бир садовник болуп иштедим 1 жумага деп, ошого окшош договорлор жаздырсаңыздар эле өтө берет. Жок дегенде ошону кылып койсоңуздар, ушул 90/180 деген мыйзамга түшпөйсүздөр. Россияда мыйзамдуу жүргөн жаран катары эсептелинет. Ушул маалыматтарды мекендештер арасында бөлүшүп коюңуздар. Сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Биздин каналга катталып, бирден лайк басып, сөзсүз каналды колдоп кетиңиздер. Миграция боюнча эң жакшы расмий маалыматтар бизден чыгып турат. Анан дагы майрамдык маанайды түшүрбөйүн десеңиздер, туугандар, сөзсүз өзүңүздөрдүн документиңиздерди жаныңызга ала жүрүңүз. Паспорт, миграционный, трудовой договор, Сахарованын жашыл картасы. Дагы сөзсүз түрдө регистрациянын срогуну карап коюңуздар. Эс алуу жайларында, шашлык кылган жерлерде коомдук тартипти сактап жүрүңүздөр. Кантсе дагы бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңы келгендер квартирага койдурам десеңиздер 8929 975 89 79 номерине WhatsApp аркылуу кайрылсаңыздар болот. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык. Ар бирибиз мекенге сынаман ийгиликтүү кайталы. Аман болуңуздар туугандар. Москвадагы мекендештер кирди чыкты боюнча границага кыйналган жердештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Аккемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список, өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.